Равшан Азатович, ордуңуз кут болсун. Ушул эмгек кодексин кабыл алып атканда, талкуулап жатканда ар кайсы иштеген адамдардан, айымдардан, жалпы уюмдардан мага кайрылуулар көп келген да. Мага эки нерсени тактап бересиздерби? Бой жетелек балдардын работающие дети деп коет да орусчасында, детский труд боюнча. Кызматкерлериң тактап беришсинчи. Кандай аныктоону бердиңиздер? Ошол боюнча да, иштеген балдар боюнча. Аты жөнүңүздү айтып коесуздарбы? Представьтесь, пожалуйста. Саламатсызбы, Кемелова Асель, эмгек министрлиги. Асель айым, да, давайте. Эмгек кодексин долбоору боюнча 14 жаштан 16 жашка чейин жумушка кабыл алууга уруксат берилет, бирок ата эненин же опекундун бирөөнүн кат жүзүндөгү макулдугу керек. Асель айым, бул жалпы аныктамасы. Анан макул да, бирок ал жерден деген дагы бир нерсе бар да. Бүгүнкү күндө бой жетелек балдарды иштеп жүргөн бардыгы эле мындай көп көрүп жатабыздар да. Анан ошол ишке алган адамдар же бир реестр кылдырып, же бир тизмени түзүш керек да. Расмий түрдө какой-то где-то они у себя должны определять, что они нанимают этих детей. Ошону киргиздиңер беле? Сунуштар көп келген да силерге. Бизде бул жерде так жазылган Кайсы статьяны айтып койсоңуз? Кайсы бирине де? Бул жерде жазылган ошо 14 жаштан 16 жашка чейин негизи жумушка 16 жаштан баштап алынат, 16 жаштан 18 жашка чейинки өзгөчөлүктөр белгиленген сөзсүз түрдө. Ал эми 14 жаштан 16 жашка чейин жумушка алууга болот, бирок уруксаты боюнча бул алардын баары бул жерде жазылган. Равшан мырза, мен сизге айтып коеюн анда. Кызматкериңиз мындай жакшы түшүнгөн жок окшойт, же түшүнүгү азыраак окшойт. Жумушка бүгүнкү күндө ошол бой жетелек балдарды алып иштеткен адамдар деле реестр болуш керек. Бул эми дүйнөлүк жана эл аралык конвенциялар жазылган. Ошону эмгек кодексине киргизгиле деп сунуштар абдан көп келген. Сизге чейин бул маселе болгон да, ошон үчүн эске алынбаптыр да. Ошону бир карап көрүңүздөрчү. Бул эл аралык уюмдардын да талабы болгон. Анан деген талкууда деген бунун баары берилиптир. Анан жетекчи алмашкандан кийин мүмкүн ортодо мындай убакыт өтүп кетти да. Бул бир, экинчи маселе, эгерде иштеген адамдар бизде расмий бүгүнкү күндө минимальный акы бар, туурабы? Ошол минимальный акыдан азыраак төлөп калынса, иш берген адамдарга кандай чара, кандай санкциялар бар? Жаздыңыздарбы? Кодекс о правонарушениях бар, ошол жерде жазылган. Эмгек кодексин анын белгилеген жоксуңарбы? Биз килтеген кодексти жаздырып атсак, анан палатага алып келип атсаңар, анан ошондо деген белгилеген жоксуңарбы? Жок, эмгек кодексинде жазылган 265 беренеде. Эмне деп жазылган, окусаңыз? Именно ошол беренесин окусаңыздар. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном настоящим кодексом, иными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, уголовной ответственности и ответственности за правонарушение в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. Понимаете, там настолько все у вас расплывчато. В итоге по всей стране прожиточный минимум деп айтып атабыз, ошого умтулуп атабыз да. Могу акылар боюнча деген расмий түрдө статистикада тиги социалдык фондко төлөмдөр деген божомолдо ар бир региондордон алып атабыз средняя заработная плата деп. Жумуш берген адамдар из-за того, что у вас четко это не закреплено, они будут продолжать платить меньше. И уязвимы будут женщины. В основном это матери-одиночки. Равшан мырза, отметьте, пожалуйста. Я, Эльвира Жигалбековна, я отметил себе, біз сіздермен чогуу иштеп чыгып, Кудай буйруса бул маселени жөнгө салабыз. Мен билесиздер эми, мен жакында эле бүгүн сиздердин астыңыздарда присяга бердик. Кудай буйруса бул эмгек кодекси 2004-жылы кабыл алынган экен. Азыр жаңы редакциясы менен биз сиздердин берген жана сунуштарыңыздар менен принципинде жакшы эле иштелип чыгылды. Эмки жылкыга Кудай буйруса мына жана эмгек күндөрү кайсы күндөрдөн кайсы күндөргө чейин жанагы выходной күндөр болот. Мисалы үчүн 1 январдан 7 январга чейин
жаңы жылга жаңы эмгек кодекси менен кирели деп атабыз. 7 январга чейин отдых болот. Ошондой эле жана 1 майдан 8 майга чейин мурда жанагы мисал үчүн майрам күнү суббота воскресенье туура келип калса аларды жылдырып отурат элек. Жок, мунусунда уже фиксированный кетет дагы. Бир эле маселе жанагы орозо айты менен Курман айтты жанагы лунный календарга карап туруп бул боюнча белгилеш керек. Ошолорду гана ошол күндөрү белгилейбиз. Элвира Жылгарбековна, сиз айткан маселе боюнча биз сиз менен министрлик тыкан иштеп чыгыптыр, бул маселелерге бөгөт коебуз. Рахмат. Уруксат этсеңиз дагы бир нерсени кошуп коеюнчу. Биз деген парламенттен 190 конвенцияны кабыл алганбыз жакында эле. 25 июнга чейин көп нерселерди ушу эмгек кодексине киргизип алыш керекпиз да. Ошонун ичинен ылдык көрсөтүү, орусчасында домогательство, англисчесинен харассмент деген нерсени белгилеп кетиңиздер деп мен урматтуу айымдар аркада отурасыздар, сиздерден суранам да. И министр мырза эми жаңы келди, ушуну обязательно жеткирип, ушуну киргизип коюңуздар деп суранам. Аныктамасында четкий формулировкалар. 9-берене толукталды, 190 конвенцияга ылайык келтирилди.